Доктор Шайшайна, чындыгында билесиз, билим берүү тармагы бул өтө стратегиялык мааниге ээ болгон бир тармак. Ошо боюнча сиз айтсаңыз, мына азыр ошо гранттык негизде ошо мугалимдерге цифровизация жагында 80 000 штук ноутбук сатып алып атасыздар, туурабы? Билим берүү министрлиги 80 000 штук ноутбук мугалимдерге сатып алып берип атасыздарбы? Ооба. Кайсы жактан алып берип атасыздар ошону? Билбейм, биз тендер жарыялаганбыз, а тендерге кайсы поставщик койду, мен айта албайм азыр. Ушу боюнча мен сиздерге сунуштайт элем, бизге да депутат катары келип, ошол өзүбүздүн өлкөбүздө өндүрүп аткан Кыргыз индустрия деген ишканабыз бар, билесиз. Алар да катышып атат, биз алардын да компьютерин Ошо боюнча көрдүк. өзгөчө бир сизге кайрылат элем. Себеп дегенде ата мекендик өндүрүштү колдосок, басы жагынан да алар айтып атат, биздики төмөнүрөөк. Экинчи жагынан алар баягы кайра тейлөө обслуживание жагынан эгерде бузулуп калсачы, ушу жактарын карап берсеңиз, экинчиден, эгерде ошол сиз айтып аткан, мен комитетте да айттым эле, STEM программасы ийгиликтүү ишке ашпай калса, ким жоопкерчилик тартат? Ийгиликтүү ишке ашат, буга чейин мына 47 000 мугалим STEM боюнча атайын даярдыктан өтүп атат. Азыр да өтүп атат толугу менен. Бул химия, физика, математика, астрономия предметтерин бекитүүдө жашыл көндүмдөрдү киргизүү болуп эсептелинет. Экинчиден практикага багытталган тапшырмаларды пайдалануу болуп эсептелинет. Ийгиликтүү болсун, эч каршылыгыбыз жок. Себеп дегенде мен комитетте да айттым эле сизге, инфраструктуралык түзүлүшүбүз бүгүнкү күндө чындыгында мына региондордо өзгөчө, мына Кара Сууда 17 мектеп бүгүн балдар 3-4 смена менен окуп атат. Ал жерге мен өткөндө физически да эсептеп бергем сизге. Эгерде 90 бала 3 класстан 12 жылдык болуп кошулса, бир мектепке 188 бала кошулуп атат. Анан сиз бизге жооп бергенсиз, биз библиотекаларды, музейлерди реконструкция кылып атабыз ушул жактар. Ал эми чечим эмес да, чынын айтканда. Жок, ал мектепке чейинки билим берүү боюнча ошондой коомдук социалдык мекемелерди пайдаланып жатабыз азыр 3 сааттык балдарды өнүктүрүү программасында. Ошо менен эле чогуу мыйзам долбоорунан сырткары чындыгында мына биздин балдар мына 30%ке жетпеген 28% бүгүн бала бакчага барып атат, обеспечение болуп атат да, туурабы? Туурабы? Туура. Бир жылда өстүк, азыр 26,6% эле, азыр 28,6%ке жеттик. 28% дейли, 30% десек деле, 70% балдарыбыз бүгүнкү күндө ошол бала бакчаларына бара албай жүрүшөт да. Сиздин кандай министр катары стратегиялык планыңыз бар? Кайсы жылдары биз мына прогноз бериңизчи? 26-жылы, 28 жылы биздин 100% балдар ушу детский бала бакча менен камсыз болот деген программаңыз барбы? Менин программам жок, өлкө башчысы урматтуу президенттин улуттук өнүктүрүү программасы бар. Биз ошону аткарып келип жатабыз. Ошондо 50%ке 26-жылы кенже курактагы балдарды өнүктүрүүнү 50%ке жеткирүү эле. Быйылкы жылы бизге тапшырмага коюлган 40%ке жеткирүү. Аны жеткирүүнүн бир нече моделдерин иштеп жатабыз. Ал боюнча кеңири презентация жөнөтүүгө даярмын. Жок, эми ушул маселе боюнча өзгөчө мен сизге да айттым өткөндө, балдар ошо мектепке чейин өтө кабыл алуусу күчтүү, зээндүү ошол убактар болот. Ошол убактарда биз билим берип калышыбыз керек да. Ошон үчүн ушул тармакка көбүрөөк көңүл бурсаңызчы. Буруп жатабыз, биз 4 багыт бар: өнүктүрүүчүлүк, артыкчылыктуу багыт.